Ихсан коммерциялык эмес турак жай кооперативинин өкүлдөрү жана үлүшчүлөрү бүгүн Борбор калабыз Бишкек шаарында жайгашкан желектин алдында тазалык акциясына чыгышты. Бул акциянын негизги максаты таштандылардан арылтуу максатында болуп жатат. Жана шаар тургундарынан жана конокторунан мындай ыйык жерлерибизди таштанды таштоого чакырып өтөт. Аны эсе бүгүнкү акцияга даярбызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли, Бишкек шаарынын тургундары, баарыңыздарды биз тазалыкка чакырып кетебиз. Бүгүн мынтип ишембилик уюштуруп келдик. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот демекчи. Келиңиздер, мындан кийин баарыбыз ушул тазалык үчүн күрөшөлү. Мен ушул Ихсан компаниясынан февраль айында 22-синде үй алгам, балыкчыдан 3 комнатный. Былтыркы жылдын март айында договор түзгөм, 8 айдын ичинде болду. Ошо анан бүгүнкү акция эми жаратылыш таза болсун, моорек өзүбүздүн элибиз дайыма ушул тазалыкты, природанын тазалыгын сактап, анан элди биримдикке чакырып, ушундай эле максатта. Ошондо сиз атайын акцияны балыкчыдан угуп келдиңиз. Балыкчыдан келдим, бүгүн. Атайын келдим. Ошол Ихсан алдыга жыла берсин. Мен ишенем, дагы көп адамдарга мондеп бичилеп көп жерде. Мен негизи Россиялап иштеп жүргөм, көп жылдан бери үй ала албай. Ошо Ихсандын аркасы менен үйлүү жайлуу болдум. Анан мен ишенем, дагы көп кишилерге үй алып беришет. Жумуштар алдыга жылат. Ишенишсин, келишсин, үйлүү жайлуу болсун, машиналуу болсун. Ушул Ихсандан үй алып, мынакей анан ушул акцияга кошулуп жатканыбызга кубанычтабыз. Себеби бул абдан бүгүнкү иш жакшы иш болуп жатат. Бүгүнкү күндө баарыбыз билебиз, мынакей тазалык бүт Кыргызстанда, мынакей караңыздарчы, азыр эмне деген баарыбыз эле мактанабыз. Кыргызстан тим эле кооз, экинчи Швейцария, ал бул эле деп мынакей мактана беребиз, бирок чыныгы реалдуу жашоодо караңыздарчы кандай деген кир, мусордун баарын эле ойдук эле таштай беребиз. Мындай жерге жетпеген канча миллиондогон адамдар бар. Ошон үчүн Ихсанга ыраазычылык билдиребиз. Уюштурган иш чөрөлгөбүз бул сен таза болсоң, коом таза болот деген эле девизди алып чыктык. Анткени ар бир адам биринчи өзүн таза кармап, мусор тазалаганды үйрөнсөк, коомубуз да таза болмок. Ушу шаар тургундарына жана конокторуна кандай бир өзүңүздүн сөзүңүздү айтып кетет элеңиз? Шаар тургундарына, ошондой эле шаарга келген коноктордун баарына айтып кетет элем, дайыма тазалыкты кармап жүрөлү, тазалайлы, шаарыбызды, ушундай сонун болгон кереметтүү кыргыз жерибизди таза кармап алсак дейм да. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Мына бүгүн биздин биринчи жолку ишембилик акциябыз бүттү. Азыркы учурда флаг, ордолуу Бишкек шаарыбыздагы флагтын тегеретесин бүт тазалап чыктык. Бул эми буюрса биринчи эле болуп токтоп калбайт. Мындан аркы 7 область болобу, ар бир регион болобу, ай сайын ушундай акция катары ишембилик жасап турабыз. Жасаганда дагы мындан чоң масштабта кылабыз. Кийинки эстафетаны ар бир 7 областтын Ихсан филиалдарында өткөрөбүз. Сен таза болсоң, мен таза болсоң, коом таза болот.